адамдын эч нерсеге эч кандай пайдасы жок экен да деп уй сүйлөйт да. Тымак барбы? Бар. Быштак барбы? Бар. Ошонун баарын менден чыгып атат. Бутуңа карасаң, бут кийимиң. Ошол менин кожамдан дейт да. Мисалы үчүн, белиңдеги куруңду карасаң дейт да, ал да менин кожамдан, жок болсо сен шымыңды да шымдай албай каласың. Мен демек сага кызмат кылыш үчүн жаралдым дейт. Анан уй сурайт адамдан. А сен эмне үчүн жаралдың? Сенде чачың бирдекеге жарайбы? Сен чачыңдан бир нерсе жасаса болобу? Кырктагандан кийин мусорго ыргытылат. Сен эмне? Же башка бир мүчөң бир нерсеге пайдалуубу? Өлгөндөн кийин көмүлөсүң, мисалы үчүн. Же этиң желинбейт деп айтса, ошондо инсан эмне деп жооп бериш керек? Мен максатым Аллага ибадат кылуу. Мен Аллах үчүн жаралдым, калган макулуктардын баардыгы адам үчүн жаралды. Деп мындан бул небольшая ушундай притча дейт го, ошондой зыян келтирет. Ооба, кайра зыян келтирет. Бир гана биздин кыла турган максатыбыз Аллага ибадат кылуу. Ошол максатты адамдар билбей жатат. Зачем он создан?